Биз эмне кылышыбыз керек? Ошол жерин айтып коесузбу? Жогорку кеңеште 120 депутат отурат. Эл чындыкты билсин. Академик Сабырбек Жумабеков кызматын өткөрүп берди. Клиникалык тез жардам ооруканасынын жааматы жаңы башкы дарыгердин милдетин аткаруучу Памир Муратов менен таныштырылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин башчысы Алымкадыр Бишеналиев билдирди. Анын айтымында мурда бул кызматка дайындалган Дамир Дүйшөнов Бинистонун мурдагы директору Сабырбек Жумабеков менен чурдан кийин өз калоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазган. Башкы дарыгердин милдетин аткаруучу жааматка таныштырылды. Белгилегендей, Сабырбек Жумабеков бул кызматты өзү өткөрүп берди. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Дамир Дүйшөнов Жумабеков $300 протездерди $3000–5000 сатып келген. $300 протездерди $3000–5000 сатып келген. Онун $5000 кургалып жатса, албетте кызматынан кеткиси келбейт. Калпты айтып башкаларды каралап жатат. Менин контрабандага тиешем жок, деди клиникалык тез жардам ооруканасынын жетекчиси Дүйшөнов. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Исхак Масалиев абактагы экс-президент Атамбаев менен эмнеге жолукканын айтты. Алмазбек Атамбаев айыпталган кылмыш иштеринин көбү туура эмес, ага жооп бере турган кишилер башка. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев өзүнүн социалдык баракчасына билдирди. Өткөн жумада номер 47 колонияга барып Алмазбек Атамбаевден кабар алдым. Ушул нерседен саясат издеп эмне кереги бар? Мен 2000-жылы президенттик шайлоодон ал кишиге активдүү жардам бергем. Аскар Акаевди кызматтан кетирүүгө Алмаз Шаршеновичтин салымы аз эмес. Убакыт келгенде өзү да президент болду, кетирген каталар бар, аны өзү да билет. Алмаз Шаршеновичке барганымды айтпай эле жүрдүм, бирок маалымат жарыга чыккандан кийин тактап койсом. Биринчиден кечирим сураган эмесмин, өзүмдү күнөөлүү деп эсептебеймин. Президенттик кол тийбестигин алганда мен толук алып коелу деген болчумун. Бирок кесиптештерим Соке барды, атайын шарт менен алынсын деген пикирди сунуштап кабыл алышкан. Мен каршы чыктым. Азырда кайталап койсом ашыктык болбойт. Президент кызматын тапшыргандан кийин эч кандай кол тийбестик болбосун, жөнөкөй жаран катары жооп берсин. Бул тартип бир гана Атамбаевка тийиштүү эмес, бардык президенттерге таанымал. Экинчиден, мурдатан эле камакта отурган саясатчылардан кабар алып жүргөм. Исмаил Исаков, Өмүрбек Текебаев, Элмурза Сатыбалдиев жана башкалар. Ошол эле Садыр боюнча Сооронбай Жээнбековго кат жазып кайрылганмын. Бошоткунда өзүмдүн башымдан ушундай балекет 2010-жылы өткөн. Ошондуктан эркиндиктин баасын жакшы түшүнөм. Өзгөчө саясий көз караш үчүн камалганы туура эмес. Жеке пикирим ушул, деп жазган ал. Масалиев ал жерден Атамбаев менен бир топ убакытка чейин сүйлөшкөндүгүн айтып, эч нерсени болжо болбостугун, башкысы адамдык сапатын сактап калуу маанилүү экенин белгилеген. Алмазбек экөөбүз узак сүйлөштүк. Мурдагы таарынычтарды унутуш керек. Турмуш алдыга кете берет деген ойго келдик. Эмнеси жаман? Ал кишиге бекем ден соолук каалайм. Мойнуна койгон кылмыш иштеринин көпчүлүгү туура эмес. Алар үчүн жооп бере турган кишилер башка. Аны ачык эле айтып турамын. Келгиле достор, бөйрөктөн шыйрак чыгарбай эле коелу, жөнөкөй иштен саясат кылбай, деген Исхак Масалиев. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Курманбек Байкиев Когонтаев тескерди. Көп жаман жакшы күндөрдү бирге өткөрдү. Кыргызстандын качкын президенти Курманбек Байкиев ички иштер министрлигинин мурдагы жетекчиси Молдомуса Когонтаевдин дүйнөдөн өткөнүнө байланыштуу эскерүү жазды. Билдирүүнү ал социалдык баракчасына жарыялаган. Жаның бейиштик болсун, атын айта турган сөз көп эле. Кесибин чын дилинен сүйүп, берилип, башкаларчыла багыттан буруу турмак, мойнуна сыйыртмак салынып турган, кээде да пикиринен тайбай, кайратынан жанбаган намыска бек инсан болчу. Калкка мындай иштегенди өтө жактырчу. Жолдун алыстыгы, жагдайдын катаалдыгы Молдомусаны оңой менен моюн сундурбайт эле. Жараткан бул жигитке туубаса генералдык мүнөздү энчилегендей. Мыкты инсанды кармап кала албадык. Мезгилинде Когонтаевдин кыргыз-өзбек, кыргыз-тажик чек арасын өтүп баратканын алдыртан күтүп, тажик-өзбек туугандар сыйлап узатып турушкан, элдин оозунан дала ирет угуп жүрчүбүз. Аттың дүйнө айла жок. Молдомуса Ташболотович элдин эсинде чыныгы генерал-лейтенант катары эскерип жүрөр арманга айланды. Кош энем, жаш элең, пайгамбар жашында акка моюн суңарыңды билдиң бекен? Биз ийиндеш иштеп көп жакшы жаман күндөрдү бирге баштан кечирдик. Моюн сун башкарга барба. Сүйүүгө бекем аккулар жалгыз жашабайт дейт. Балким жубайыңды жалгыздаткың келбегендир. Акыретиң абат болсун, калган өмүрүңдү уул кыздарына берсин. Сен бүтүрбөгөн иштерди сен жетпеген максатка балдарың жетсин. Кош кайран генералым, деп Курманбек Бакиев өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Аякты мамлекетке өткөрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз эмне кылышыбыз керек? Ошол жерин айтып коесузбу? Жогорку кеңеште 120 депутат отурат. Долбоор даяр турат. Мамлекетке өтсүн деген долбоор. Бул долбоорда токтомдун долбоору. Депутаттар колдобойт. Ошонун 61 кнопкасын басыш керек. Мына былтыр 36 эле кнопка макул болду. Депутат 46сы каршы болду, калганы баспай койду. Калганы дагы эле каршы болуп туруп алса, биз эмне кылышыбыз керек? Эми эл өзүңөр чечиши керек. Эл чечиши керек. Эл бийликтин ээси. Мына президенттен да бийик турат эл чечиши. Эми мен сизге айтып коеюн ал жерде. Мына кечээ күнү Жантөрө Сатыбалдиев, премьер-министр Текебаев, Алымбеков үчөө келди силерге. 3 күн убакыт бергиле, биз Жогорку Кеңештен барып туруп
экстренно чечип заседание кылып туруп алып беребиз күмтөрдү dedi. Барды дагы октябрга чейин калтырып койду. Мына Садыр кайра Чечпейт. Муну ошол эмне силер совет айтып коесуңар. Мына эл чечиш үчүн эл барып эмне кылышыбыз керек? Дагы светин өчүрүшүбүз керекпи же барып туруп тоношубуз керекпи же кандай? Андай болбойт. Депутаттар иштебейт деп турабы? Свет өчүрбө. Силер 12-сине чейин сурак бергенсиңер, а? Ушунун 12-сине чейин. 12-сине кайра ушул жерге чыкыргыла. Ошол эле Жантөрө, Текебаев, Алымбеков үчөө келсин. Силерге абишет деп кетти эле? Жантөрөгө чечеге жок. Чыкыргыла ушул жерден чечкиле ошолор менен. Мына ошолордун колунда турат. Жанкы кимди алып келип, мына Эми биз бери кара. Каптагайыпты алып келип туруп губернатор кылган атат. Бул жерде элдин болбойт. губернатор болду. Ана Болду. Себеби ал деген элдин бүт бойдон диндин эмесин акчасын жеген. болду деп атпайбы. Ал кандай зыянчылыгын анан эл болгондо деген биз чоңдор келип элди успокоить этип 2 күн анан 10 күн анан 1 ай күтүп берлер, 3 ай деп келишкенде 3 ай деп келип анан дагы эле ошон тарап кетти 3 айга эсеп. Анан эми бул деген биз бар светин өчүргөндө деле тоже эле болбойт экен. Эмне кыларды эл деле билбей калды. Эл баары эле чыгып аякта барганга даже жол расходу жок. Эл деле бар көтөрүп койгончу. Анда деле президент деле келбейт экен, эч ким келбейт экен кыскасы. Бирактан алдап салдап Сессиядан тарап, каникулга тарап кетерде 2 жума калганда чыктык биз мына. Мен чыктым, сессияга барып, биринчи көтөргөн маселем ушул болду. Каникулга кетпей туруп, биринчи кумтөрдү чечели деди. Экинчи Баткен жактагы чек араны чечели деди. Мына биздин Баткенге үйүнө чейин кирип келип атып кетип атат. Атып кетип атат. Жарадар болуп эптеп үйүнө сүйрөлүп жетсе, аркасынан келип үйүнөн башка атып коюп кетип атат да. Мына ушуну карабайт. Ушуну анан бир ушуну Кыргызстанга мамлекеттик кылып кумтөрдү иштеткенде ошол зыянчылык жанагы сианид каяка кетет? Ошондо кыргыздар иштетсе. Кыргыздар иштетсек, ошол 18 тонна алтын алып кетип атпайбы Канадага? Бул биздин бюджетке түшүш керек. Ошонун 8 эле тоннасын бөлсөң, ошол жерде экологический катастрофанын бардыгын жокко чыгарасың. Сиздин неберелериңер жашаш үчүн ошол сианид дагы эле чыга берсе, алар жашай алабы биякта? Жашай албайт. Жетөңүз району жок болуп кетет да жакын арада. Жетөңүз району эмес, бүт Кыргызстан. Серганский долинанын жарымы. Ошон үчүн Кыргызстанда алып дагы иштетиш керек бул жерде. Кыргызстан иштетип, жана түшүп кетип аткан алтынды канадалыктар алып кетип атат, 18 тонна алтын алып кетип атат. Ошондон ашып кетсе, биздин чиновниктер шапка катары алып калып атат 3 тоннасы. 15 тоннасы кетип атат. Ошону биз өзүбүз алып калып эле, ошол жерге жумшайлы, экологияга жумшайлы, тазарталы, бардыгын очищение кылалы. Ошол тазаланат бекен? Тазаласак. А эгерде бир тыйынын бизге таштабаса, 15 тонна, 18 тонна алтынды алып кетип атса, биздин чөнтөгүбүздө тыйыны жок болсо, кантип тазалайбыз? Экологияга бөлүп агып аткан хастаханаша 360 гектар дейт, ошол чынбы? 360 гектар жерде турат. Ошону азыр мен айтып өтөйүн. Кытай же болсо эме Кытайдагы Японияда сатып алабыз дептир. Жок кылып кетебиз. 9 функция менен тазалап суу кылып алабыз дептир. Ошонусу чынбы? Мен билбейм аны кандай предложение алган. Ошонун ичинде 50 тоннадан ашык алтын бар экен. Ошону сатып алабыз деп Канада сатып койгон. Мен андай маалыматым жок. Мен мына чыкканымдыгы 10-15 күн болду. Кыргыздар өзүбүз тазалай алабыз, же болбосо ошону сатып ушта тазалап 9 функция эмес сианид сууга айлана, ошого ишенесизби? Сианид сууга айланышына ишенбейм мен аны. Айлана албаса анда эл журт мулдун деген жабыш керек. Кыргызстанда иштетпеш керек да. Мен эмес, негизи эле мындай небере чөбөрөбүз мисалы үчүн ушул жакта жашай албаса каяка барып жашайсыңар силер? Эме, эл жок. Ошого жашайбызбы, чүйгө жашайбызбы? Биз жашап атканбыз. Ошону эч бир да ачпай. Ал хастаханасы мына айтып атышпаймынбы? Алсаңар алыңар жетпейт. Мен жүргөн кишилер мындай хастаханилище өзү 360 гектар жерди ээлейт. Тереңдиги 35 метр. 35. А көлөмү 100 миллион тонна бүгүнкү күндө сианид жатат. А 1998-жылы 2 эле тонна сианид куюлган, Барсконго. Эмне болуп кете жазда деле? Азыр тилдерде 100 миллион тонна сианид жатат. Бир эле сианид эмес, дагы башка 7-8 химикат түрү бар. Дүнүйө ташып кетчү техника жасалып элек экен. Ал кылат экен. Кыргыздар иштетеби, канадисттер иштетеби, ал сианид көбөйөт, дагы көбөйөт. Жылдан жылга уже бул эме кумтөрдүн деген фабрика чоңойгондо ал ташып келеле куя берет. Ал жер деген бул Ысыкөл областы, Кыргызстанбы биздин келечегибиз жок. Бир 10 тонна алтынды иштейт этип коелу, анан биз калганыбыз жашоо жок болот. Көчүп атат деп. Эл чындыкты билсин.
Hey, TikTok kanalda bizim bir tonlar assalamu alaikum, kandайсыңар? Ден соңар жакшы. Азыркы учурда Эрлан Акемин өзүнүн лотереясы баштаган 3 машина. Оюнда болгон 1000 эле адам катышат, 63 главный приз бар достор. Бул жактагы WhatsApp номерден билет алсаңыздар болот. Айтмакчы, билет алгандан кийин обязательно оригинал чек жөнөтсөңүздөр 24 саат ичинде Эрлан Байкебиз силерге билет жөнөтөт. Bir haftaдан кийин финал достор. Үлгүрүңүздөр. Мен мындай болбогон нерселерди реклама кыла бербейм.